Салам салам барыңа, жашыңа да карыңа. Гүлзада эжекеңер салам айтат. Кыргыз тилин үйрөнөбүз. Биз эми жомоктор менен үйрөнөлү. Анткени биринчи деңгээлде жалаң жаныбарлар, өсүмдүктөр жөнүндө тааныштык. Эми экинчи деңгээлде биз жомоктор менен же тексттер менен иштейбиз. Электрондук баракчама жазгыла. Биринчи жомок. Анда кеттик. Биздин бүгүнкү жомогубуз жаныбарларга арналат. Бул кайсы жаныбар эле? Албетте, түлкү жана анын досу кумурска. Демек, түлкү менен кумурска экөө дос болуптур. Экөө биригип аштык айдайт. Башкача айтканда, буудай айдашат экен. Бирок түлкү амалданып, башым ооруп жатат, ичим ооруп жатат деп жумуш кылбай коет. Ал эми кумурска болгон жумуштун баарын аткарып, буудайды ушундай кылып сонун өстүрөт. Демек, түлкү кандай экен? Жалкоо, кумурска иштемчил. Карагылачы кандай сонун буудай жыйналып күз келип. Кумурска абдан сүйүнүп жатканда түлкү келип, ортоктош болгусу келип. Эй кумурска, кел экөөбүз жарышабыз. Кимибиз утсак ошонубуз алалы бул буудайды дейт. Экөө ошентип жарышат. Кумурска түлкүнүн куйругуна чап жабышып алат да, экөө жарышкан жерге барганда түлкү куйругун кыймылдатканда кумурска биринчи болуп буудайдын жанына келип калат. Ошентип кумурска биринчи келгенине сүйүнүп, өзүнүн эмгегине өзү ээ болот. Ал эми түлкү болсо ушунча кайгырып отуруп калат. Көрдүңөрбү балдар? Бирөөнүн иштегенин эч качан талашпаш керек экен. Саламатта калгыла балдар. Жомоктон эмне түшүнгөнүңөрдү мага жазып жибергиле. Дагы кандай жомокторду уккуңар келет? Айткыла. Жакшы кал. Сери менен Гүлзада эжекеңер болду.